Урматтуу шайлоочулар, барыңыздарга белгилүү 2024 жылдын 28 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды кезексиз шайлоо күнү. Бул шайлоодо мен дагы номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер каттары аттандым. Анткени өзүмдүн иш тажрыйбамда бул шайлоо округунда айылдык мугалимден баштап, айыл өкмөтү, район акими, облус жетекчисинин биринчи орун басары катары эмгектенип, биздин облустун көйгөйлөрүн жана анын чечүү жолдорун жакшы билем. Сиздер добушуңуздарды мага берип, жеңишке жетип, Жогорку Кеңешке депутат болуп барсам, биринчи көтөрүүчү маселелерим жөнүндө кыскача ой бөлүшөйүн. Жогорку Кеңештин депутаты бул элдин мыйзам чыгаруучу өкүлү. Элдин жашоо шартын жакшыртуу жана өнүгүүгө жол ача турган мыйзамдарды жазуу, кабыл алуу, өзүнүн шайлоочулардын укугун мыйзамдуу жолдор менен коргоо, элдин көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү бул депутаттын милдети. Баткен облусунда өзгөчө статус берилген мыйзамга кошумча жеңилдиктерди киргизүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыгуунун үстүндө иш алып барам. Чек ара маселесине өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилип, Тажикстан менен чечилер алдында турат. Чек ара чечилмейинче элдин жашоосунда кыйынчылык боло берет. Чек ара маселелери менин көзөмөлүмдө болот жана жакындан жардам берүүгө мен дайыма даярмын. Ушул коюлган талапкерлердин ичинде мен ойлойм, что менен жакшы чек араны эч ким билбейт. Баткен облусунда чек арада жашаган элдердин кармап калуу үчүн социалдык жактан колдоо көрсөтүү керек. Салыктардан, электр энергиянын төлөмдөрүнөн жеңилдиктерди, пайызсыз насыяларды берүү зарыл. Ушул боюнча тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу менен бирге алардын аткарылышына көзөмөл алам. Бүгүнкү күндө миграция өтө күчөгөн. Миграциянын агымын азайтуу үчүн жумуш орундары менен камсыздоо зарыл. Жумуш орундарын түзүү боюнча жеке ишкерлерге жакындан көмөк көрсөтүп, мамлекет тарабынан пайызы төмөн насыяларды берип, Баткен облусуна келген инвесторлорго салыктан жана башка жеңилдиктер берүү керек. Инвесторлор жана донорлор менен тыгыз иш алып барам. Өтө дагы бир чоң маселе Баткен облусунда суугат жана таза суунун жетишсиздиги. Козу Баглан, Ак суу, Кожешкен, Исфарям дарыяларынан инвестиция тартуу менен элибизди үзгүлтүксүз суугат жана таза суу менен камсыз кылууга көмөк көрсөтөм. Азыркы мезгилде билим берүүнүн деңгээли төмөндөп кеткен. Балдарды тарбиялоодо бир эле мугалимдин аракетинен тышкары ата-эненин да жардамы керек. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу менен биргеликте алардын статусун бийик деңгээлге көтөрүп, социалдык жеңилдиктерди жана жаш кадрларга жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолорду көрсөтүү боюнча мыйзам иштеп чыгууну максат койгонмун. Ошондой эле дагы бир көйгөй бул айылдарыбызда дарыгерлердин жетишсиздиги. Жаш дарыгерлерге шат түзүү менен бирге айлык акысын жогорулатуу зарыл. Болбосо 5-10 жылда айылдарда дарыгер таппай калабыз. Жаш адистер баары шаарларга кетип калып жатышат. Бул маселе боюнча тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу менен элдин ден соолугун чыңдоо үчүн айыл жерлеринде дагы спорту өнүктүрүү зарыл. Спорт секцияларды көбөйтүү керек. Баткен облусунда туризм тармагы башка аймактарга салыштырмалуу жакшы өнүккөн эмес. Элибиз үчүн бул кошумча киреше алып келүүчү тармак. Ошого туризмди өнүктүрүүгө жол ача турган мыйзамдарды жазуу жана кабыл алуу депутаттын милдети деп эсептеймин. Негизги ушул маселелердин чечилишине мен өзүмдүн салымымды кошом деген ойдомун. Керектүү мыйзамдарды кабыл алууда элимдин көйгөйлөрүнү бийликке жеткизүүдө, инвесторлорду тартууда бардык күчүмдү жумшаймын. Элиме, жериме чын дилимден кызмат кылууга даярмын. Менин номерум бюллетенде номер 1. Эгерде мени шайласаңыздар, бардык тажрыйбамды, билимди жумшап элиме кызмат кылып берем.